Өмір менен уақытты барықтай тұрған инсандардың қатарын толықтайлы. КТРК музыка телеканалында сіздерменен сонун шоу программасы әрбір көрерманыбыздын маанайын 100% деңгээлге көтөрүүгө даярбыз. Экинчи кадырман коногум тууралуу кеп кыла турган болсом, Дилмар тобунун солисти, мыкты чыгармалардын аткаруучусу Сардар Туркменов бүгүн бизде конокто. Кош келипсиз. Хош келиптирмен, буюрса. Маанайыңыз кандай? Маанай жакшы. Сонунбу? Шүгүр, жакшы. Сонун болсо эле болду. Анан 8 март, бүгүн 9 март дегендей, 8 март күнү сүйүктүүңүзгө эмне белек бергениңиз мага аябай кызык болуп турат. Жыл сайын негизи белек берчимин. Көз жашап атканыбызга уже 15 жыл болду да. Жыл сайын белек берип анан азыр ойлонуп көрсөм билбейт экенмин да, эмне белек береримдичи. Анан акчалай эле белек берип койдум. Өзүң каалаган нерсеңди алып ал депчи. Жакшы. Бул дагы эң чоң өзгөчө бир кандай десем, пайдалуу белектердин бири. Анткени эмне аларыңды билбейсиң, бирок акча берип койсоң, айымдар өзүң каалаган жагына кетирип алат деп. Жакшы. Негизи эле сиздин жакшы көргөн майрамыңыз тууралуу кеп кылалычы. Жылына күткөнүңүз аябай келсин деп мындай. Эң жакшы көргөн майрам менин оюмча бул жаңы жыл окшойт. Анткени кичинекей кезибизден бери көп нерсе эсте калып калат экен да. Жанагындай, например, канча бир биз кичинекей кезде телевизордо мультфильм көп көрсөтпөчү. Мындай убакыт менен көрсөтчү. Анан жаңы жылда көбүрөөк мультфильм көрсөткөндө, ошону мен эсте калып калыптыр да аябайчы. Анан азыр деле мындай эме болуп калат, үйдө отурганда, именно ошо жаңы жыл күнү отуруп алып мультфильм көрүм келет да. Баягы мурунку убакытка келип эстеппи? Ошону эстеп отуруп алып. Бирок мурунку мультфильмдерди азыр көрсөтпөй калды, современный мультфильмдер жана Губка Боб дегендерди көрөм балдар менен чогуу отуруп алчу. Жакшы. Негизи сиздин сүйүктүү мультфильмиңиз кайсыл мультфильм? Сүйүктүү мультфильмдер бул Диснейден алынган мультфильмдер. Бул Красавица и чудовище. Аябай жакшы көрөм. Да кайсы Русалканы көрчүмүн. Аябай жакшы көрчүмүн. Жакшы. Негизи эле баягы убакыт өткөн сайын адам баласы жомокко ишенбей калат, чоңоюп ар дайым баягы өзүнүн реалдуу жашоосуна түз көз карашта карап калат дейт. Сиз дагы ошондойсузбу же дагы деле мындай жомокко ишенгиңиз келеби? Жомокко ишенгим келет, бирок билем жомок жок экенинчи. Жакшы. Соңку учурда кандай чыгармаларды жаратып жатасыз сиздин угармандарыңызга, көрөрмандарыңызга? Соңку учурда мен негизи дайыма айтып келем, мен репертуарымда көбүнчө орусча ырлар болчу. Дилмар тобунда деле ырдап жүргөндө кыргызча ырлар аз болчу бизде, орусча болуп, андан кийин дагы Дилмар тобу распад болгондон кийин деле орусча ырдап жүрүп, азыр ошо кыргызчага өтүп атам да, кыргызча ырларга өтүп атам. Азыр буюрса патриотический ырларды даярдап атам, жакында буюрса чыгат. Анан эски ырлардан да ырларым жок да меникичи. Анан ошону ойлонуп, жаңы обработка менен, жаңы эмелер менен эски ырларды да ырдайын деп атам буюрса. Буюрса күтөбүз. Азат Райымбердиевдин аткаруусунда жаным чыгармасы болду. Кесиптешиңиздин клибине баам салып карап отурдуңуз. Кандай клип болуптур сиздин оюңуз боюнча? Азамат, жакшы клип болуптур. Муну Инстаграмдан эле көргөм. Дискотека 80-х деп жазган турбайбы? Азамат, молодец. Жакты сизге. Колдойм, жактым. Негизи эле биздин кыргыз эстрадасында сизге атаандаштык кыла турган ырчы мырза барбы? Жок. Жок. Эч ким менен атаандаша албайт деп. Уктуңуздар, Сардар Туркменов өзү оюнча баасы ушундай экен, 100% деңгээлде кыргыз эстрадасында атаандаштык кыла турган мырза дагы жок экен, тилекке каршы. Тилекке каршы жок. Айтпадыңызбы, буюрса мынакей кыргыздын эски биздин фонддогу ырлардан алып жаңыртышым керек деп. Мисалы кайсыл чыгармаларды жаңыртат элеңиз? Жаңырткан чыгармалар Элес ырдап чыккан кайдасың деп. Элестен эч ким ырдаган жок окшойт да. Ооба. Ошону дагы башкача бир обработка менен ойлонуштуруп, эмет жасап көрөйүн деп атам да. Ошо эсимде, кайдасың, дагы кандай ырлар бар эле? Ошо элес ырдап чыккан. Ошолорду жаңы обработка менен көрөйүн деп атам. Жакшы. Айтпадыңызбы, эми башында сиздер орус тилдүү аудиторияга иштеп келгенсиздер. Азыр мына кыргыз тилиндеги ырларды, чыгармаларды жаратып жатам деп. Мындай башка аудиториянын даамын биле билиш кичине кыйынчылыкка турган жокпу мындай? Кыйынчылыкка туруп атат. Албетте. Угарман кайсыл чыгарма жагат, кайсыл чыгарманы ырдаса өтөт деген. Ооба. Ал проблема ар бир ырчыда бар. Ар бир ырчы өзүнү таппай изденип, тигиндейди жазып көрөт, мындайды жазып көрөт, анан өзүнүн бир волнасын карамайт. Анан ошо волна менен кетсе, анан кетет да. Ошентип изденип жүрөбүз, буюрса биз да изденүүнүн үстүндөсүз. Ооба.
Жакшы. Ал эми ыр тандоодо сизге көбүнчө ким көмөктөшөт, ким менен кеңешесиз? Алгач эле ыр жазайын деп атканда же ыр алайын деп атканда? Албетте келинчегим. Келинчегимден ар дайым сурайм. Могу ыр кандай болуп отуртасам деп. Анткени билем, ал эметпейт да, калпайтпайт да. Качан айтса, ошо эме айтса, ошо болот да. Ошо ишенем да. Интуиция деп коет го. Ошонусуна ишенем да, келинчегимдин. Аял затынын интуициясы аябай күчтүү дейт. Өзгөчө келинчегиңизге биринчи угарманыңыз келинчегиңиз турбайбы демек? Ооба, обязательно. Биринчисин сөзсүз ыр жазылганда, эмне болгондо келинчегим менен өтөт, анан кийин радиолорго, телевиденияларга кетет да. Музыкалык эксперт көрсө эң алгачкылардан болуп эле келинчегиңиз болот экен. Азамат, сиз анан келинчегиңизге арналган чыгарма барбы сиздин репертуарыңызда? Келинчегиме арналган чыгарма, ошо ойлонуп жүрөм. Аябай катуу ойлонуп атам да. Мындай жөн эле жазып койбой, ошону мындай терең 15 жылдан бери жашап жүргөндөн кийин, ошону тереңирээк бир жакшы бир чыгарма жазыш керек. 15 жылдын ичиндеги болгон окуянын баарын камтып туруп анан кийин де чыгарыш керек да, 15 жылдын ичинин баарын. Жакшысын дагы, жаманын дагы. Жок, жаман чыгарбайбыз. Бир гана жакшысын дейсизби? Только так жакшысын. Жакшы. Ал эми азыркы учурдагы кыргыз эстрадасы жаңыланып келатат, жаңы муун келатат. Башка бир стилде дагы өзүңүздү көрөйүн деген убакыт болгон эмеспи? Болгон, сөз албетте. Бирок ошо жаңы чыгып келаткан стилдерге эмнегедир ушул жак жакпай атат да. Жүрөккө жакпай атат. Жүрөккө жакпай атат. Анткени биз деген башкача классика менен чоңоюп калдык, башкача музыка менен өсүп калдык кичинекейибизден беричи. Анан аракет кылам. Балдарым келет, ата моңолорду укчу кандай экен деп, кызым келет, как тебе эта песня деп сурайт. Анан угам, бирок эмнегедир сиңире албайм да ал ырлардычы. Эми жаздырып, эксперимент кылып бир жаздырып көрүшүм мүмкүнмүн да. Алдыңкы күндө Сардар Түркменовду рэпер катары көрүп калсак мүмкүнбү? Эй, йоу деп. Бардыгы болушу мүмкүн да. Бардыгы болушу мүмкүн. Эксперимент кылыш керек экен да. Көрүш керек экен. Жакшы. Анда бизге эксперимент жасап түз эфирге чыгып көрөйүнчү деген көрөрманыбыз дагы бар экен. Түз эфирге кабыл алалы. Алло, көрөрманым Котман кеч, саламатсызбы? Алло. Мен эжем Акбермет туулган күнүнө угуп атам. Акбермет айымдын туулган күнү окшойт. Эмне дейсиз? Куттуктап коебуз. Үнүңүздү катуураак чыгарсаңыз. Коюп салды окшойт да. Куттуктап коелук Акберметтен да. Акбермет айым чын жүрөктөн туулганыңыз менен куттуктайбыз. Ар дайым ден соолукта болуңуз, аман болуңуз. Үй бүлө жакындарыңыз менен ар дайым жакшылыктардын үстүндө жүрүңүз. Жана ошондой эле майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жана программабыздын башында Сардар Түркменовдун аткаруусунда туулган күнүң менен аттуу чыгарма жаңырып өткөндө айттык эле. Бүгүнкү күндө кимде ким 9 мартта өзүнүн өздүк майрамын майрамдап жатса, ушул чыгарма сиз үчүн арналсын деп. Бул ырды ырдап калышыңыздын тарыхын жөнүндө да айтып кетсеңиз. Бул ырды эми биз деген как музыканттар болуп ресторандарда чоңойдук да. Кичинекей кезибизден бери 16-15 жашта эле ресторандарда ырдап, ресторандарда чоңоюп, анан ушурду көп сурашчы бизге келип. Бактияр Токторовдун туулган күнү менен ырын заказ берип койсок болобу депчи. Анан болот да, бирок ал ырдын эмеси жок да. Мында өзү ырдай турган минус деп коет. Анысы жок. Анан интернеттен эле карап эле ошо Бактияр байкенин ырын эле коюп бере берчүбүз да. Анан бир күнү ойлондум да, ушурду жаздырып коюш керек экен, көп сурайт депчи. Анан жаздырып койгом. Жаздырып, мындай үнүн жаздырып койсом эле анан келинчегим айтат, клип тартып салбайлыбы депчи. Анан мейли деп айтат, тартып салып ошону менен чыккан да ошо. Жакшы. Айтып калбадыңызбы, бул чыгарманы көп суранышчу, анан жаздырып калдым деп. Алгач автордун, анан аткаруучудан уруксат сурадыңыз беле? Сөзсүз. Бактияр байкен өзүнө чалып, сөзсүз түрдө уруксат сурап, байке ырыңызды ырдай берсем болобу десем, ой ырдай бер, пожалуйста деген да. Жакшы. Бизде дагы бир телефон чалуу бар экен, түз эфирде кабыл алалы. Алло, көрөрманым. Алло, Котман кеч, сиз эфирдесиз. Ашада, алло. Саламатсызбы, сиз сыналгыдан кичине алысыраак туруп алсаңыз, өзүңүздүн үнүңүз сизге кайталанып турула берет. Биринчиден сага ден соолук. Биринчиден ден соолук. Рахмат. Айта бериңиз, сизди угуп атабыз. Ашада. Угуп атабыз. Биринчиден сизге ден
десек, тилекке каршы биздин катарыбыздан алыстап кетти. Мени 8 март менен куттуктайын деген ғой, өтүп кеткен майрам менен. Ар бир көрөрманыбызга чоң рахмат. Эфирге чыга албасаңыздар дагы, сиздердин сүйүүңүздөрдү экран аркылуу болсо дагы сезебиз. Бардык айымдарды өтүп кеткен майрам менен чын дилибизден куттуктайбыз. Айымдардын майрамы дагы бул мырзалардын майрамы дегенге кошуласызбы? Майрамдатмыш болуп алып барып өздөрү майрамдап кетет деп. Повод экен да, повод эркек кишигечи. Көчөнүн мага карасаң эркектер жыйт, аялдар жок да. Сиз өзү негизи романтиксизби? Кичине жашыраак кезде болчумун. Романтик болчусуз. Болчумун, бир 20 жаштан 25 жашка чейин романтик болуп, анан эмнегедир 25 жаштан кийин өтүп кетти окшойт романтикачы. Жакшы. Негизи мырзалардын өзгөчө чыгармачыл инсандардын романтик болуусу абзел экен, анткени жүрөк жаш болуп турат экен, жүрөк жаңы чыгармаларга суугарылып турат экен. Өзүңүзгө илхом келип калган учурлар болобу мындай? Сөзсүз түрдө илхом мага көбүнчө жаңы жатасың го, мемиреп, ошондо көзүңдү жумуп баштаганда, ошондо сонун ырлар келет да. Анан кээде туруп ошону жазып калам. А кээде ушу тура албай, ушу өзүмдү кыйнайын десем уктап калам да. Анан эртең менен турсаң жок. Уйку таттуу болуп кетет экен да. Уйку таттуу болуп кетет кээде. Ошондой учурда шап кармап туруп жазып алыңыз, мүмкүн ал чыгарма сизди хит кыла турган чыгармалардын бири болуп калышы толугу менен ыктымал. Ал эми азыркы учурдагы, соңку учурдагы музыкалык баягы тармактагы ар кандай музыка чыгып атат, стилдер чыгып атат. Кайсыл стиль сизге жагат? Мисалы, жаңы форматта, мисалы. Жаңы форматта стилдерби? Кандай стилдер бар эле? Мисалы, трип-топ деген бар беле? Кей-поп, трип-топ, да. Трип-топ, дагандай стилдер бар эле. Бирок жакшы, жаңыланып болуш керек ал нерсечи. Анткени ар бир өзү жылдын өзүнүн эмеси болот да. Өзүнүн стили болот. Например, 80-жылкы өзүнчө, 90 өзүнчө, 2000 өзүнчө. Ошентип кете берет экен да. Болуш керек, алмашып туруш керек. Көз карашым жакшы. Болуш керек андай. Антпесе болбойт. Замандын талабы деп койсок да болот экен, Ооба, өнүкпөйбүз антпесе. Болуш керек. Жакшы, ал эми жогорудагы Баян Сыдыкова кызыбыз менен биргеликте дуэт жаздыргансыздар. Ушул дуэтти жаздырууда кимиңиздер биринчи сунуш бердиңиздер эле? Биринчиден албетте Баян айтты, ушундай байке, ушундай мен кантип сунуш бермек элем деп койбойсуз. Жок, мен деле берип калышым мүмкүнмүн. Мен ырларын жазып бергем. Баян өзү чалып айтты, байке, ушундай ырым бар эле, сиз менен ушу ырдагым келип жүрөт. Жаздырбайлыбы дегенде ырды угуп эле жактырып сөз жаздырабыз деп барып жаздырдык. Демек, сиз баягы дуэтке, жаңы тармакка, жаңы көз карашка ар дайым ачык экенсиз. Ооба. Анткени бул учурга чейинки муундан сурасаңыздар, мисалы, келе жаткан муун ушундай, алар биздин музыканы укпайт деген сыяктуу жаңы баягы нуктар, жаңы багыттарга кетип калды деп көпчүлүгү нааразы болушат эмеспи? Ошол себептен оюңузду билип жаткан учурум. Ардактуу көрөрманым, Төз эфирде сонун шоу программасы уланууда. КТРК Музыка телеканалы 24 саат бою сиздердин жан дүйнөңүздөргө музыкалык азык берүүгө даярбыз. 39-21-83, 39-20-64 сандары биз менен сизди байланыштырат. Шаарыбыздын коду 0312. Эгерде Төз эфирге чыгам дей турган болсоңуздар, биз сиздер үчүн ар дайым онлайнбыз. Ал эми онлайн демекчи, азыркы учурдагы социалдык тармактарга, TikTok, Instagramга кандай көз караштасыз? Көз карашым жакшы, бирок ошону менен такыр иштебей атам да. Эмне себептен? Инстаграмда эмне аны билиш керек экен. Күндө эртең менен тургандан баштап кечке чейин тартыш керек экен. Ошону менен алек болуш керек экен да. А мен эмнегедир социалдык тармакка өзүм жакын эмес экенмин. Чынды айтып келгендечи, TikTokко такыр кирбейм. Ошо кыздарым, балдарым кирет, ошолор. Өзүм такыр кирбейм аяка. Инстаграмга эле кирем, новостилерди окуйм. Достордун историяларын көрөм, эмне болуп атканын болду экен да. Демек, эртең менен туруп алып, салам достор, мен турдум, мен мындай тамак жедим, мынтип астым, мен бул жакта жүрөм деген нерсе сиз үчүн кыйынчылык туудурабы? Кыйын деле эмес, просто мен өзүм мындай кызыкпайм окшойт да. Ошогочу. Может, бир кандай кантип кызыгыш керек, ошону да билбей атам да. Бирөө кызыктырыш керекпи же. Жаңы TikTok тартып балдарыңызга үйгө барганда мага үйрөткүлө, мен да TikTok тарткым келип атат десе, балдарыңыз сизге караганда TikTok'ту ой, өйдөсүнөн ылдый көрсөтүп берет болуш керек. Ооба.
Жакшы. Көрүш керек экен ошо тартып TikTok. Анткени ал замандын талабы. Ооба. TikTok мисалы азыркы учурдагы эң көп блогерлердин акча тапкан тармагы, ал жактан мисалы музыканын популярдуулугу өтө тез өсүп кетет. Буга чейин мисалы ошол учурларда телевиденияга алып келип, радиого алып келип, угарман топтоп анан популярдуулукка жетсе, азыр TikTokко кирдиң, бирөө бийледи, сиздин ырыңыз рекке чыгып кетет. Ошондой экен да. Ооба. Бизде көрөрманыбыз бар экен, кабыл алалы, тез эфирде. Алло. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Хотман кеч, сизди угуп жатабыз. Өтүп кеткен майрамыңыз менен. Сиздин да майрамыңыз менен, Айзада же сизди жакшы көрөбүз, сыйлайбыз. Алып барганыңыз аябагандай жагат. Майрамыңыз менен куттуктайбыз, сизге сүйүү каалайбыз, чыныгы сүйүү. Ал эми Сардар Байкеге болсо, чыгармачылык ийгилик. Чоң рахмат. Сиздин чыгармаларыңыз Сиздин да майрамыңыз жагат менен. бизге. Анан айымдардын урматына, өтүп кеткен майрамына сизден бир жандуу үн менен жагымдуу чыгарма болушун суранат элек. Чоң рахмат, көрөрманыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Айымдарга кайсыл чыгарманы аткарып берет элеңиз? Кайсы чыгарманы аткарып беребиз? Биринчи эсиңизге келген ырды. Кайдасыңдыр деп берип коеюн энди. Макул, кеттик. Ошо тамамында кичине урап эле. Биз жүргөн айлуу түн кайда? Биз үскөн жыпар гүл кайда? Көзүңө секет болочу. Көрүнүп койчу бир кайра. Көзүңө секет болочу. Көрүнүп койчу бир кайра. Болду окшойт да? Мен дагы күтүп атканмын да. Тамам чыгып кичине. Жакшы, ардактуу көрөрманым, бизди көрүп жаткан ар бир айымга, бийкечке Сардар Түркменовдун аткаруусундагы керемет чыгарма болду окшойт. Ыраазычылык билдиребиз. Аны эми баягы негизи чыгармачыл инсан ар дайым изденүүнүн үстүндө, жаңылануунун үстүндө жүрөт дейт. Мынакей буюрса жаңы чыгармаларды жаздырам деп атасыз. Буюрса КТРК музыка телеканалы сиздер үчүн 24 саат бою кызматта. Бизге алгачкылардан болуп алып келесиз деген үмүттөбүз. Сөзсүз түрдө. Ал эми биздин мына ошол соңку мүнөттөрүбүздө сизге эркин микрофон сунабыз. Сизге биздин кечээ күнкү майрамыбыз менен куттуктап кетиңиз деп эле өзүм сурана алайынчы сизден. Сөзсүз түрдө куттуктайбыз. Биздин урматтуу, сүйүктүү кыргыз элинин айымдары чын жүрөктөн куттуктайм баарыңыздарды сенчимат майрамыңыздар менен. Сиздер бар, биз барбыз. Ар дайым ден соолукта болуңуздар, үй бүлөлүк бакыт каалайм ар бириңиздерге. Күлкүңөр кетпесин келебетиңерден. Ар дайым Кыргызстаныбызда тынччылык болуп эле, ушинтип эле. Сенчи март күндө майрамдап эле, аял затын сүйүндүрүп эле эркектер жүрө берели. Майрамыңыздар кут болсун.